Elhamdülillah, Allah'ın ысымы менен эң ырайымдуу, эң меримдүү, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салават болсун. Сүйүктүү бир туугандарым жана эже карындаштарым, дүйнө тынчып, адамдар уктап жатканда Алла Таала өзгөчө бир эшикти ачат. Көпчүлүк адамдар бул эшикти какпайт да, байкабай да калат. Бул учурда ызы чуу жок, алаксытуу жок, жан дүйнө тынч абалында калат. Дал ушул убакыт тахажжудтун убактысы. Тахажжуд ар кимге эле берилбейт. Ал кайдыгер жүрөк эмес, Алла өзү чакырган пенделерге берилет. Бул намаз эл көрбөгөндө, мактоо болбогондо, жүрөк кандай болсо, дал ошондой бойдон Алланын алдында барган учур. Тахажжуд түнгө кошулган кошумча намаз эмес. Ал чарчап бүткөндө Аллага кайтуу, маскасыз, жасалмасыз чын дилден туруп, Аллага муктаж экениңди моюнга алуу. Көптөр эмне үчүн тахажжуд ушунчалык өзгөчө деп сурашат. Себеби түн жүрөктү ачат, күндүз адам алаксып, шашып, көп нерсени жашырат. Ал эми түндө жүрөк чыныгы абалын көрсөтөт. Тахажжуд милдет эмес, чакырык. Алла Таала аны парз кылган эмес, бирок аны аткаргандарды мактаган. Бул анын канчалык баалуу экенин көрсөтөт. Күндүз ибадатты адамдар көрүшү мүмкүн, түндө болсо Алла гана көрөт. Ошондуктан тахажжудка чын ыкластан үйрөтөт. Бул намаз узун болушу шарт эмес, кооз окуу да шарт эмес. Тахажжуд алсыздыгыңды моюнга алып, Аллага чынчыл кайрылуу. Кээ бир адамдар тахажжуд салих адамдарга гана деп ойлошот. Бул туура эмес. Тахажжуд кыйналып жүргөндөр үчүн, жүрөгү оор болгондор үчүн, дубасы жоопсуз сезилгендер үчүн. Эгер бир адам түндө ойгонуп калса, бул кокустук эмес, бул Алланын белгиси. Алла ошол пендесин угуп, жакын болууну каалап жатат дегенди билдирет. Түндө Алланын алдында турган адам күндүз жашоонун оор сыноолоруна бекем болот. Анткени түндө Алла менен болгон мамиле жүрөккө күч берет. Түн өзгөчө убакыт, ызы чуу токтойт, телефон үнү өчөт, дүйнө басаңдайт. Ошондо жүрөк чын сүйлөй баштайт. Куран Алла түндө аз уктап, таңга жук истигфар кылганды мактайт. Ал аларды байлыгын же даражасын эмес, түндөрүн айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы түн бөлүгүндө дубалар кабыл болорун айткан. Бул түндө Алланын ырайымы өзгөчө экени билдирет. Көптөр тахажжудтан кийин абалы өзгөрбөсө да жүрөгү тынчыйт. Анткени Аллага жакындык биринчи тынчтыкты берет, анан чечимдер келет. Тахажжудта дуа башкача болот. Күндүз акыл бөлүнөт, түндө болсо жүрөк толук Аллага бурулат. Ошондуктан түндөгү дуа терең чыгат. Дуа дароо кабыл болбосо да жүрөк жеңилдеп, сабыр көбөйт. Анткени дуа жүрөктү ичинен өзгөртө баштайт. Тахажжуд жалгыздыкка шерик, тынчтанууга дем, күнөөгө кайтып келүүгө жолу болот. Ал дароо баарын чечпеши мүмкүн, бирок жүрөктү көтөрө билүүгө үйрөтөт. Салих адамдар тахажжудду оор жүк катары эмес, күч булагы катары көрүшкөн. Алар түндөрү сакташкан, кыйынчылыкта биринчи Аллага кайрылышкан. Тахажжудда эң маанилүүсү узундук эмес, туруктуулук. Аз болсо да дайыма жасалганы баалуу болот. Баштоо үчүн кемчиликсиз болуунун кереги жок. 2 рекет да жетиштүү. Фажрга аз калганда чын дилден дуба кылуу да тахажжуд. Эгер бир түн өтпөй калса үмүт үзбө, кайра аракет кыл. Алла кайра кайткандарды сүйөт. Тахажжудту башкалар менен салыштырба. Ар кимдин жолу башка. Баалуулук сен кимдин алдында турганыңда. Убакыт өткөн сайын жүрөк түнкү намазды сагына баштайт. Бул Алланын жүрөгүңө жакындык салганынын белгиси. Тахажжуд чарчатыш үчүн эмес, бекемдеш үчүн. Ал тынчтык, күч жана Аллага жакындык алып келет. Акырында айтарым, тахажжуд канча намаз окуганың эмес, жалгыз калганда кимге кайрылганың. Чыныгы өзгөрүү тынчтыкта башталат. Аллагым, сени сүйгөн жүрөктөрдү насип кыл. Бизге түнкү намаздан үлүш бер. Бизди сага жакындат. Амин. Бүгүн кечинде ниет кыл. Аз болсо да түндө Алланын алдына туруп, чын дилден сүйлө. Каналга катталып, өз оюңарды бөлүшө кеткиле.